ушул овош жегенге аракет кылабыз, дайыма жолдо жүрөбүз. Тамакты өзүбүз жасаганбыз. Мынакты эле Кыргызстандын тамагы. Кыргызстандан алып келген чайнегим бар. Европанын жолдорунда учурда оор машина айдап жүргөн жүздөгөн кыргызстандык жигиттерди жолуктурса болот. Кээ бирлери акчасын ала албай, контракттары аткарылбай, алданып, атүгүл соттошуп жүрөт. Башкалары иш берген компанияларына, жашоо жана иштөө шарттарына ыраазы экенин айтышат. Road Transport Due Diligence Foundation уюмунун маалыматына караганда, Борбор Азиялык мигранттардын көбү арасында кыргызстандыктар эксплуатацияга туш болот. Алар кандай адилетсиздикке кабылат? Айдоочулардын укуктарын ким коргоп, ким жардам берет? Европага аттанаардын алдында эмнелерди эске алуу зарыл? Саламатсыздарбы, назарыңыздарда биз жана дүйнө берүүсү, программадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн Европада иштеген айдоочулардын турмушуна кайрылабыз. Өзгөчө 2 жылдан бери Украинадагы согуштан улам транспорт компаниялары Борбор Азиядан көбүрөөк жумушчу күч жалдай баштады. Анын арты менен кыргызстандыктарды жалдаган ар кандай ортомчу фирмалар да көбөйдү. Катарында айдоочулардын укуктарын бузгандар болушунча көп иштетип, азыраак акча төлөөгө аракеттенгендер да жок эмес. Эмгек миграциясы албетте оңой болбойт. Биздин каармандарыбыз да түйшүктөр бар экенин, кээде адилетсиз мамилеге кабылганы моюнга алат. Муну менен бирге чет жактан акча табуу мүмкүнчүлүгү болгонуна, иштөө шарттарына курсант. Адегенде ушул темадагы чакан сюжетти көрүп алалы. Ушул овош жегенге аракет кылабыз, дайыма жолдо жүрөбүз. Тамакты өзүбүз жасаганбыз. Мынакты эле Кыргызстандын тамагы. Кыргызстандан алып келген чайнегим бар. Алишер мындан 3 жыл мурда ортомчулардын жардамы менен Словакиядагы фирма аркылуу Европага келип, дээрлик кулчулукка түшүп калганын буга чейин дагы айтып берген. Ошондон кийин 2 компанияны алмаштырган. Биз аны менен байланышканда Франциянын түндүгүндөгү Нант шаарына машинанын дөңгөлөктөрүн жеткирип бараткан экен. Жүктү алдыңкы күнү Германиядан алып, таң эрте жолго чыгып, бир бөлүгүн Парижде калтырып, жолун улантты. Азыр биз 11-чи автобанда кетип. Биринчи фирмада маселе келгенде 1 айда жумушка чыгасыңар деген, биз лично мен 3 ай документ күттүм, даяр болгончо. Деп 3 ай документ күттүм, 3 айда бизге биринчи стажировкага чыкканда 25 евродон гана төлөгөн. Ишо биз 2 экипаж болуп айдаганбыз, баягы айткандай 21 саат. Уйкудан өтө кыйналганбыз. Акырында балдар биригип, ошол наразычылык билдирип чыкканбыз. Эми бүткөндө главный ал фирмадан бизге 5000 еврого чейин деп ар бирөөбүзгө штраф деп ошентип айткан. Аны 5000 евро штрафты жокко чыгарып, главный ал жактан таза чыктык да, башка фирмага чыктык. Ошол Кыргызстанда бул жазганбыз. Анан тышына миграция кызматына деле билдиргенбиз. Ал кандай болуп атат, ал жагы бизге караңгы ойдон калган. Ушул автоунаанын ичинде жумуш иштейбиз, ушунун ичинде жашайбыз. Алишер мындан 3 жыл мурун кыргызстандык айдоочулар бирин-бири көргөндө кучакташып, машинадан түшө калып учурашса, азыр жердештер көбөйгөнү кадимкидей байкаларын, кол булгалап коюп эле өтүп кетишерин айтат. Ал бүгүнкү шарттарына негизинен канааттанат, бирок айдоочулардын укуктары бузулган учурлар дагы жок эместигин белгилейт. Мисалы, азыркы учурда биздин айлыктарды азыр төмөндөттү. 2700дөн 2400ге чейин, 2100ге чейин түшүрүштү. Ортодо эми кыргыз сом менен эсептегенде 50 000, 60 000 акча жок болуп атат да. Бул деген өтө чоң акча. Кыргызстандагы бир үй бүлөнүн 1 айлык кирешелик акчасы ошондой болуп атат. Ал неге десе, кризиске деп айтып атат, бирок жумушубуз 2 эсе көбөйүп атат. Азыр эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, мен бүгүн 2 жолу жүк түшүрдүм. Азыр эми уже жүктөшүм керек. Мурда зарплатабыз көп болгон мезгилде андай болбочу. Кыргыздын укуктарын коргогон бир адам чыкса, ушундай профсоюз дейбизби, кандай жакшы болмок. Себеби чындыгында бул жакта эми Европага барганда акчаң оңой деген менен бул жакта ден соолугуң жоготосуң биринчиде. Элестетиң, 12 саат, 10 саат машинада отура бериш. Кровообращение жок.
ошо 9 саат уктап эле кайра дагы ошол эле оңойчулук менен эмес, өтө кыйналып акча табабыз чындыгында. Ошого айтып атканым, көп балдар акчаларын ала албай жүрүшөт азыр. Мисалы, увольнительный жазып мен башка фирмага кетем десе, иштеген акчасынан сен онону кылдың, сен буну кылдың, мен кана доказать эт ошону. Мен сага доказать этип берем. Айт ошол нерсени десе, хорошо дейт, жок болуп кетет. Зарплатасын бербейт. Ортодо ким страдать этет? Өзүбүздүн жарандары страдать этет. Сууктар, оокаттарыбыз менен эшикте калып, мекендин сагынычын атым жүргөн мезгилдерди ушул ээрди атайын алып келген Кыргызстандан атайын эстетип турат. Мекенде соода тармагында жеке ишкердик менен алектенип келген Алишер үйгө кайтууну эңсегенин, Кыргызстандан өтөөр жер жок экенин кошумчалайт. Мен өзүмчө ойлойм да, ушу Кыргызстандан сыртка чыккан адамдар эч убакта ойногонунан чыкпаса керек. Балдарыңын кантип чоңоюп калганын билбейсиң. Чындыгында акчаны жөнөтөсүң, финансы жагын камсыздайсың, бирок алардын мээр бере албаганың ушул өкүндүрөт да. Ошого бир Кудай кааласа, өнүгүү жолунда келип атат Кыргызстан деле. Жакшы болсо биз деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эртерээк мекенге барып, жакшы адамдарга жумуш берип, бир жакшы целдерди койгонбуз Кудай кааласа. Ошонун аракетинде жүрөбүз. Rejimiz erте менен 8-9-дарда башталат, кечинде да 8-9-дарда бүтөт. Алишерден айырмаланып, Санжар Европанын бир өлкөсүнөн экинчи өлкөсүнө жүк ташыбайт. 1,5 жыл мурун литвалык фирма аркылуу ишке орношкон мекендешибиз Германиянын өзүндө эле Kaufland компаниясынын товарларын азык-түлүк дүкөндөрүнө ташып турат. Батыштагы Хайлброн шаарында 5 айдоочу менен чогуу 3 бөлмөлүү батирде айына 320 евро төлөп турат. Ишин эртең мененки саат 8-9-дарда баштап, кечки 9-дарда аяктайт. 4 саат сайын эс алышат. Санжар шарттарына даттанбайт. Айына 2 жолу ишембиде иштейт, жекшембилерди эс алып, шаар кыдырып, Германиянын башка жерлерине дагы саякаттап келет экен. Бирок бардык эле айдоочу мигранттардын жашоо турмушу тегиз эмес. Мисалы, Литва бизди жумушка жайгаштырабыз, Германияда иштейсиңер деп бизди чакырышат жумушка. Анан ар кандай учурларда, мисалы, Германияга жибергенде кээ бир фирмалар жакпай калып, жумушу өтө оор болуп калып, анан ал жакта Германияда фирмалар мисалы бизге бул водительдер кереги жок деп көчөгө чыгарып койгон учурлар болот. Анан жолдо калып, тигилер Литвага чалса алар албай калып, ушундай учурлар көп эле болот. Ар кандай ортодо келишпестиктер болуп, анан көчөдө калып калдык. Ушундай учурлар болуп калат ар кандай. Кээ бир фирмалар жакшы фирмалар болуп, жакшы иштешип, кээ бирлер жакшы иштеше албай, айланкысын ала албай калып, анан Литва менен профсоюздар менен байланышып, алышып, ошондой болуп турат. Айрым айдоочулар айлап машинасынын кабинасында жашаган учурлар дагы көп жолугат. Биздин мекендешибиз түшүндүргөндөй, алыс жолго чыкканда бул кадыресе көрүнүш. Менин досторум, тааныштарым бар, кабинада жашагандар. Мисалы, немеден жумуштан зависит этет. Көбүнчөсү бул по Европа иштегендер, линиялары ошондой болгондор кабинада жашашат да. Например, бүгүн Францияга жүк болсо, эртең Испания, ар кайсы жактарда ташып жүрсө, аларга мындай квартирада жашаган мүмкүн эмес да. Мисалы, эртеси Францияда болсо, ошол жолдо түнөп, паркингтерде түнөп, ошентип иштеп жүрүшөт. 3 ай иштешет, андан кийин эс алышат, кайра 3 ай иштешет, ошентип кабиналарда жашап иштешет. Мисалы, ал жактан Литвадан сүйлөшкөндө бизде бул жумушту сүйлөшөбүз. Жумуш кандай, Германиянын ичиндеби, же мындай линиясы по Европеби, же Германиянын ичиндеби дегендечи. Ошондо мен линия ушу Германиянын ичинде эле болсо деп ушул жакка келгем да, ушул фирмага атайын. А так башка фирмалар, башка линиялар ошондой болуп калат. Европа, по Европа.
Кээ бир айдоочулар айтып бергендей, чыгыш европалык компаниялар аларды жалдаганда мисалы күнүнө 75 евро төлөйбүз деп макулдашат, аларды Франция же Германияга жөнөткөндө ал жерден көбүрөөк акча алышат. Бирок ошол айырманы жогоруда айткан фирмаларга төлөшөт. Бирок бир тобу ошол акчага дагы ыраазы болуп, чындыгында эмгек үчүн канча акча алышы керектигине да кызыкпайт. Бизде Германия аркылуу прямой иштесек жакшы болмок, анан ал вариант возможность кыйын болуп атат да, бул жака прямой иштешкен. Ал бизге вариант Литва болгон үчүн ошого макул болуп иштеп атабыз болуп калат да, макул болуп иштеп атабыз ошого. Алар посредник. Булар Германия аларга канча төлөйт билбейбиз, бирок бизге Литва төлөп берет да. Бизге Германия көп төлөп аткан болсо, тиги Литвалар аз төлөп аткан болсо, биз ошого макул болуп иштеп атабыз да. Бирок аны мен де точно билбейм да, чынында билбейм. Булар канча көп төлөйт же алар аз, балким бирдей эле төлөйт. Бирок бизге ал неме билинбейт да, бизге билдирбейт. Европада кимдир бирөөнү жумушка алганда сөзсүз медициналык камсыздоосу болууга тийиш. Биз сөзгө тарткан айрым айдоочулар алар Литва же чыгыш Европанын башка өлкөлөрүндө алган страховканы башка жерлерде кабыл албай койгон. Мисалы, буту сынган кишини Италиядан Словакияга алып барууга туура келген учурлар дагы болгонун айтып беришти. Дагы бир дары Европага келгенден кийин транспорт компаниясы финансылык кыйынчылыктарга шылтоолоп, баштапкы контрактта көргөзүлгөндөн аз акча төлөшөрүнө нааразы. Айдоочулардын бири айтып бергендей, кээде эмгек акысын адегенде 1 жумадан кийин, 2 жумадан кийин беребиз деп чоюп отуруп акыр аягында куру жалак калган экен. Ал бул үчүн өзүн күнөөлөп, айкөлдүк кылганын айтат. Деги эле мигранттардын баардыгы эле тил үйрөнүү, укуктарын билүү, ортомчу фирмаларсыз иш табууга аракет көрүү маанилүү деп белгилешет. Оор жүк ташуучу машиналардын айдоочуларынын укуктарын коргогон Европалык Road Transport Due Diligence Foundation уюму өткөн декабрда жарыялаган баяндамасында айрым иш берүүчүлөр Борбор Азиялык, анын ичинде кыргызстандык жумушчулардын эмгегин жейт, кыянат мамиле кылат деген тыянакка келген. Эми жогоруда айтылган докладдын авторлорунун бири Нидерланддагы ири профсоюзунун өкүлү Эдвин Атема менен маектешебиз. Assalamu alaikum. Атема мырза, сиздердин баяндама 166 айдоочунун интервьюсуна негизделген экен, көпчүлүгү Кыргызстандан келгендер. Негизги тыянактарды айтып бере аласызбы? Биз аныктаган негизги маселелерге кайрылсак, иш берүүчүлөр жумушчуларга эмес, тескерисинче айдоочулар компанияларга акча төлөп калган абал түзүлөт экен. Же ишке киришкенден кийин ишке орношуу үчүн кеткен жалдоо чыгымын алардын айлыктарынан кармап калышат. Андан тышкары айлап өздөрү айдаган унаада жашашат. Эксплуатацияга туш болушат, укуктары корголбой калат. Кимге кайрылып жардам сураганды билбей өз көйгөйү менен калышат. Европадагы мигрант айдоочулардын абалы абдан кейиштүү. Мигрант жумушчулар туш болгон дискриминациянын канча учурун каттадыңар? Жалпысынан биз сөзгө тарткан дээрлик ар бир мигрант жумушчу катуу дискриминацияга, эксплуатацияга кабылат. Ошол айдоочуларды жаныбарлардай эле көрүшөт деген жыйынтыкка келдик. Алар жүк ташыган машиналарды башкарып абдан оор жумушта иштешет. Бирок көп учурда аларга адам баласындай татыктуу мамиле кылышпайт. Сиз айткан мигранттардын шарттарын сүрөттөп бересизби? Мисалы, таза суу, дааратканалар менен камсыздалбайт. Эс алуу үчүн коопсуз жана ыңгайлашкан жайлары жок. Айтор, аларды ишке тарткан компаниялар Борбор Азиялык айдоочулардын коопсуздугун шарттарын камсыздабайт. Айдоочулардын укуктарын коргоонун так жоболору мыйзамдарда бекитилген Европада ушундай мамиле жасалып жатканы абдан өкүнүчтүү. Ошол мыйзамдар жумушчу Борбор Азиядан же Филиппинден болобу бардыгына тегиз жайлат. Чет өлкөлүктөр Европадагы бардык айдоочулардай эле укуктарга ээ болуш керек. Бирок андай болбой жатат. Мунун бардыгын дискриминация деп атаса болот. Эксплуатация же кимдир бирөөнү бекер иштетүү деген сөз абдан катуу. Антип айтыш үчүн конкреттүү фактыларга таянсаңар керек.
Эң өкүнүчтүүсү биздин докладыбыз жалаң фактылардын негизинде жазылган. Тиешелүү изилдөөлөргө, айдоочулар менен баарлашууларга таянганбыз. Баяндамада айтылгандардын баардыгы асмандан алынып же ойдон чыгарылган жок. Реалдуу турмуш, реалдуу адамдардын баштарынан кечирген окуялар чалдырылган. Оор машиналар токтогон жайларды карасаңар эле жетиштүү. Өткөн жылдын апрелинде сиздер Грузия жана Өзбекстандан келген айдоочуларга өз маяналарын алууга жардамдашкансыңар. Ага чейин алар 6 жума бою иш ташташкан. Май айында литвалык бир компанияга иштеген мигранттардын оор абалы тууралуу Guardian гезити жазган эле. Ошондо сиз мындай абал Европада системалуу мүнөзгө ээ деп айткансыз. Литвадан башка кайсы өлкөлөрдөгү фирмаларды атай аласыз? Could you just mention the countries except Lithuania? Now from our research methodology, we describe it. Биз методологиялык изилдөөгө таянып ушундай абалга жоопту 3 тарапты сүрөтүп бердик. Биринчи кезекте жумушчуларды жөнөткөн өлкөлөр. Алар кайсы жактардан келгенине кызыктык. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана башкалар болуп чыкты. Андан кийин ишке алган өлкөлөрдү аныктоого кириштик. Башкача айтканда мигранттар кайсы мамлекетте контрактка кол коюшат, кайсы жерден Европага киришет. Негизинен бул Литва болуп чыкты. Польша аркылуу азыраак келет экен. Андан ары Венгрия жана Словакия турат. Көрүнүп тургандай эмгек акысы төмөнүрөөк болгон чыгыш Европа өлкөлөрү экен. Жумушка сөз болгон өлкөлөрдө орношуп, ошол жактарда катталган машиналарды айдаганы менен жалаң башка өлкөлөрдө иштешет. Нидерланд, Бельгия, Франция, Германия ортосунда жүк ташышат. Европанын бул бөлүгүндө болсо маяналар алар жалданган компаниялар жайгашкан өлкөлөргө караганда кыйла жогору. Мигранттарды жалдаган компаниялар дооматтарга кандай жооп узатышат? Бул жерде да 3 тарапты көрүүгө болот. Биринчиден Өзбекстан, Тажикстан же Европанын айрым өлкөлөрүндөгү жумуштарды жалдаган ири компаниялар. Андан кийин ошол мигранттарды ишке алган транспорт компаниялары турат. Ошондой эле жүк багытталган соңку кардарлар бар. Айдоочулардын өкүнүчтүү абалын сөз кылганда ошол компаниялар бүт дооматтарды четке кагышат. Германиядагы иш таштоо учурунда аларды ишке алган компания атүгүл ок өткөрбөгөн күрмө кийип, жаш агызчу калемпир баллондору менен куралданган бет капчан чоң муштум бандиттерди ээрчитип алган. Алар айдоочуларды опузалап сабамакчы болгон. Ошол шылуундарды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар менен бирге жумуштарды коргоп калганбыз. Бул окуя ошол компаниялар мигрант айдоочулардын укуктарынын корголуусуна, жардам алуусуна тоскоолдук түзгөнүн, чектен чыккан чаралардан да баш тартпасын даана көрсөтүүдө. Сөз болгон фуралар Европанын булуң бурчунда товар ташып жүрүшөт. IKEA, Amazondун, авто өндүрүүчүлөрдүн жүктөрүн жеткирип турушат. Мындай ири компаниялар адам укуктарын коргоо, дискриминациянын алдын алуу саясатын катуу карманышат. Андыктан биз маселени соңку кардалардын деңгээлинде чечүү стратегиясын издеп жатабыз. Евро биримдиктин өлкөлөрү, өкмөттөр Борбор Азиялык мигранттардын укуктарын кантип коргой алат? Европадагы келишим макулдашууларга, мыйзам жоболоруна ылайык мүчө мамлекеттер жумушчуларды, айдоочуларды иш берүүчүлөрдүн адилетсиз мамилесинен коргоого тийиш. Биз болсо күчтөп ишке салуу, аткезчиликке тете көрүнүштөргө күбө болуудабыз. Ошондой фактылар катталган өлкөлөрдө бийликтер жумушчуларды өз коргоосуна алыш керек. Тилекке каршы бир уч мамлекеттерде гана бул эреже натыйжалуу аткарылып жатат. Көпчүлүк учурда бийликтегилер бул тармакты өтө татаал деп аракет көрбөй коюшат. Бул жерин чечмелеп берейин. Мисалы, Литвада катталган тракты токтотушат. Кыргызстандык айдоочу англисче сүйлөбөйт. Муну көргөндө андан аркы иш кыйын болот экен деп кол шилтеп коюшат. Транспорт компаниялары мигранттар менен полициянын контакттарын болушунча азайтууга аракеттенишет. Алар менен сүйлөшпөсүн дешет. Стратегиясы ушундай. Кээде Кыргызстан, Тажикстан же башка жактан келген айдоочулар иш берүүчүлөрдөн канча километр жол жүргөнүн эсептеген тахометрди алып салуу керек деген так инструкция алышат. Полицияга машинада түнөгөн жокмун деп айтууну үйрөтүшөт. Айдоочулар антип калп айтпай койсо, алардын маянасынан акча кармап калышат. Ошентип жумушчу мигранттар аларды жалдаган компаниялар түзгөн оор абалда калышат. Иш жүзүндө айдоочулар трактарында уктап, нормалдуу жашоонун шарттары түзүлбөйт. Айлап кабинада түнүшөт. Ошол жерде тиричилик кылышат. Убада кылынган же мыйзамда каралган эмгек акы алышпайт.
Албетте бардык эле айдоочулар ушундай адилетсиз мамилеге туш болуп же алданат деген ойдон алыспыз. Эмесе ушул жерден дагы бир кыргызстандык айдоочуга сөз берели. Аскат азыр Кыргызстанда эс алып жүрөт. Андан кийин кайрадан Европага жол тартаарын айтат. 6 ай иштедим, андан кийин үйгө келип, 1 ай эс алып кайра 6 ай иштеп келдим да. Шарттары болсо, суббота, воскресенье баягы дем алыш күн болгондо машинанын ичинде эле жашайбыз. Гостиница берилет деп айтылат экен, бирок мага гостиница жөнүндө эч ким эч нерсе деп айткан эмес. Фуранын ичинде, ошо грузовой машинанын ичинде эле. Эми шарттары бар, негизи холодильниги бар, керектүү шарттары бар. Акча кармап калганга аракет кылышат экен. Минимальный отдых, максимальный работа кылыпчы. Дем алыш күндөр төлөнөт деген, бирок төлөнгөн эмес. 26 күнгө төлөнөт экен. 1 айда 30 күн болсо, ошо 26 күнүнө төлөп берди да магачы. Анан кийин 80 евродан деп айтышкан договор боюнча. Келгенден кийин, жумушка иштеп баштагандан кийин 70 евродан болот деп, внутренний правила деп өзгөртүүлөрдү киргизип койду да. Бирок пережок кылдың, көп айдап койдуң, же болбосо адашып кеткен учурларда ошо пережок болуп калат да. Ошолордон кичине кармап калып, ошентип атып бир 100, 200, 300 евродан ар бир адамдан кармап калганга аракет кылат экен да. Баягы жаңы барганда тамак ашына көнбөй кичине кыйналгандар болот экен, ашказаны урупчу. Бирок өзүм дары ала баргам Кыргызстандан, ошолор менен дарыланып жакшы болуп кеттим. Анан кийин больница бергиле десем, бир 400 километрдеги башка адрестеги больницаны берип койду, чалсам неметкен жок да. Кайра чалып жакыныраак таап бергиле десем, жакыныраак вообще телефонду албай коюшту да, деп айтайын деп. Неме жакын жердеги адрестен больница таап бергиле десемчи. Анан кайра албай коюшту, анан өзүм аракет кылып эле анан неметип дарыландым да. 8 жумада бир эс алып турса болот деп айтышкан. Анан кийин мен жумушка чыгып баштагандан кийин кайра новый правила деп 10 жума деп узартып, анан кийин 2 ай иштегенден кийин кайра базага чакырып туруп, кайра обратно жумушка чыгарганда уже алар да считается, бул үйүнө барып эс алып келди деп кайра бир 3 айга кайра узартып коет. 2 ай иштегенден кийин кайра чакырып келип, кайра узартып, ушундай кылып неме кылышат да, иш кылышат экен да. Анан бир учур болду, ошол водитель жок деп баягы заменага водитель жибербей коюшту. Мен жибербей койгондо менин да машинасын айдабай коюп, баягы анын силердин маселеңер ал водитель барбы жокпу, мен үйгө кетишим керек деп мен дагы айдабай койсом, анан водитель жиберишти да менин ордумачы. Договор менен жакшылап такташыбаш керек, бирок негизи эле литовский фирмалар келгенге чейин көп нерселерди обещать этет экен. Көп акча табасың, же болбосо ушундай болот депчи. Анан баргандан кийин уже башка маселе болуп калат. Бардык эле литовский, көбүнчө бардык эмес, көбүнчө литовский фирмалар ошондой менен жумуш кылышат экен да. По-любому баягы минусу дагы бар, плюсу болгону менен минус дагы болот экен да. Анан эми көбүнчө водительдер эми чыдап эле иштеп акчамды таап алып кете берейин деген сыяктуу болуп, көп эле баягы көп ичиндеги нерселерин айта бербейт экен да. Контрактка кол коюунун алдында, Европага келердин алдында мигранттар эмнелерге көңүл бурууга тийиш? What we have learned that, for example, Kyrgyz citizens are Кыргызстандыктар абдан абийирдүү, сөзгө бекем келишет экен. Башкалар да өздөрүндөй ак ниетте ишенишет. Кол алышып, макулдашышса, эч кандай кагазын да кереги жок деп ойлошот. Анткени кыргыздар жигиттик сөзүнө турушат, ооз эки келишимдерди урматташат. Кыргызстанда намыс-көйлүктөн улам кол алышуу документке караганда маанилүүрөөк деген ой пайда болду. Аларды ишке алган компаниялар мигранттар түшүнбөгөн контракттарга кол койдуруп алышат. Сага мындай же тигиндей шарт түзөбүз, баланча акча аласың деп ооз эки айтышат. Мигранттар ишене алышат. Ошон үчүн биз айдоочуларга сиздер кол койгон келишимди жакшылап түшүнүш керек, көчүрмөсүн сактап калуу зарыл деген кеңеш беребиз. Бул укуктарын коргоонун алгачкы жана мыкты жолу. Келишимде жазылгандарды эстеп калгыла. Анан документте А деп жазылса, иш берүүчү Б деп айтса, Европада кагазга кандай жазылса, ошол нерсе юридикалык далил болуп эсептелет. Бир караганда жөпчөнөкөй эрежелердин абдан маанилүү экенин түшүндүрүүгө аракеттенебиз. Андан тышкары иш берүүчү мыйзам бузууга үгүттөсө, андай далилдерди да сүрөткө тартып алгыла.
бул дагы өз укугуңарды коргоого жардам берет. Because that's your ammunition in case the company would attack you. Айдоочуларга укуктарын ким түшүндүрүш керек? Basically, our team, we have a small team with Russian-speaking people. Биздин чакан уюмда орус тилдүү кызматкерлер бар. Ушул тапта абдан кыйын абалда калган кыргызстандык, тажикстандык айдоочулардын иштери менен алектенип жатабыз. Өзүбүздү көп учурда тагдырларды сактап калган укук коргоочулардай сезебиз. Бирок ошол жумушчуларга алар Европага келе электе эле кеп кеңеш берип, укуктарын коргоо жолдорун табууну каалайбыз. On a more abstract level, defend the rights of these workers and advise them even before they are in Europe. Сиздер менен байланышкан мигранттардын баардыгынын эле маселеси оңунан чечилбесе керек. No, that's impossible. We have kind of a golden rule that Жок, андай мүмкүн эмес. Жумушчулардын коопсуздугу биринчи орунда туруш керек деген алтын эрежебиз бар. Кайсы бир айдоочу ооруканага кайрылышы керек же унаа токтотуучу жайда тамак ашы жок калды дешсе, биз ар дайым жардамдашууга аракеттенебиз. Бирок эмгек акысы кармалып жаткан же айдоочу каза тапкан учурларда жаныбыз канчалык ачыбасын, колубуздан келбеген, мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген иштер да болот. Мисалы, күйөөсү кайтыш болгон жумуштардын жесирлери кайрылганы бар. Ошон үчүн биз атайын ролик тартып, жоопкерчилик баардыгына жүктөлүүгө тийиш. Транспорт компаниялары, кардарларды да ири корпорациялар айдоочулардын укуктарын коргошу керек деген стратегияны кабыл алдык. So that the end customers of these transport companies safeguard the rights of these drivers. Maybe you could just tell us. Сиз ошондой татаал, эсиңизде калган, эмоционалдуу, жүрөк ооруткан бир окуяларды айтып бересизби? Мисалы, Guardian газети бөйрөгү иштебей калган бир айдоочу мигрантты Чехиядагы ооруканага алып келишкенин жазганы бар. Maybe you have more examples. Yeah, we have examples on daily basis, but some really strong ones. We had a guy from Андай мисалдарга күнүгө туш болобуз. Айрымдары абдан татаал болот. Баары эле жүрөк оорутат. Себеби күч кубаттуу эркектер оор жумушта иштеп, Европага акча табабыз деп келишет. Анан бул жактан ушундай кейиштүү абалга туш болушат. Мисалы, бир кыргыз жигит ооруп калып, иш берүүчүсүнө медициналык жардамга муктаж экенин айтат. Компания ишиңди улант, же болбосо айлыгыңды албайсың деп жообун узатат. Ошондо биз кийлигишип айдоочунун мейманканага алып бардык. Дарыгерди чакырдык. Көрсө анын медициналык камсыздандыруусу да жок экен. Акыр аягында ал жигитке ооруган күндөр үчүн акчасын төлөп беришти. Бирок биз менен байланышпасын деген көрсөтмө берип, ал түшүнбөгөн документке кол койдуруп алышкан. Ооруканадан чыгып, Литвага кел деп көндүрүүгө аракеттенишкен. Нидерландда отурган уюм сага баары бир жардам бере албайт деп айтышкан. Ооба, бул абдан таасирдүү окуялар. Же Италияда, же Францияда жүргөн жерден каза тапкан кишилердин жесирлери жардам сурап кайрылган. Бирөө күйөөсү шаар түзүлөт деген убада берилгени менен жарым жыл айдаган машинасында түнөп жүргөнүн айтып берген. Бул абдан кейиштүү окуялар. Себеби транспорт компаниялары ак эмгеги менен акча табуу үчүн Европага келген адамдардын, үй бүлөлөрдүн тагдырлары менен ойношот. Gamble with the lives and the family members of people who came to Europe to do a fair job and to make money. Айдоочулар акчасын ала албай, бирок баары бир шарттарга чыдабай тигил же бул компаниядан кеткен, жумушун алмаштырган учурлар болобу? Yeah, so we now have a case, a driver from Central Asia who reached out to me yesterday. Кечээ эле мага Борбор Азиялык бир жумушчу чыкты. Ал 5 ай бою трактын кабинасында жашап келиптир. Күнүнө 90 евро маяны алат деп убада кылышыптыр. Бирок иш жүзүндө жумасына 200 евро алган экен. Бул мыйзамда каралган минималдуу эмгек акысынан эс эле аз. Европада азыр кыш, машинасынын жылуулугу иштебей калыптыр. 2 жума ошол муздак унаада жашаптыр. Кабинанын ичинде сырттагыдай эле суук. Өзүн жаман сезип, дарыканага барганда кан аралаш заара чыгыптыр. Ошондо дарыгерге көрүнүш керек экенин түшүнөт. Бирок полициянын бөлүмүнө жеткенде эс үчүн жоготуп кулап калат. Биз азыр ага медициналык жардам көргөзүү, маянасын сактап калуу жана ал өзү каалагандай үйүнө жөнөтүү жагын караштырып жатабыз. Европадагы шарттар начар экен, үйгө баргым келет деп айтты. Кыскасы, жакындарына аман эсен тапкан акчасы менен жетсин деп аракет кылып жатабыз. Жумуш ордун алмаштыргандарды айтсам, кээ бир компаниялар айдоочуларды эксплуатациялашат, башкалары аларды өздөрүнө азгырып алып кетишет. Бирок ошондой эле же андан да жаман шартта иштетишет. Бардык жерде абал мен сүрөттөгөндөй өрөй учурарлык эмес деп айткым келет. Борбор Азиялык айдоочулардын кээ бирлери мейли кабинада жашап жатам, бирок убада кылынган акчамды беришти деп ыраазы болуп жүрө беришет. Алар мекенинде жумушсуз жүргөндөн көрө бул жакта иштей берели деп чыдашат. Бул абдан өкүнүчтүү.
Кошумчалай кетсем, негизи Кыргызстандан Европага аттан электе бул жактагы компаниялардын ниети түз экенин, алдабай турганын тактап түшүнгүлө деп айткым келет. Жумушка орноштурууга 3, 4 же 5 миң евро төлөм алуу мыйзамсыз экенин баса белгилейм. Муну эстен чыгарбагыла. Зарылчылык болгондо биз менен байланышууга чакырам. And contact us in case of need. Биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Бүгүнкү берүүдө Европада жүк ташыган машиналарды айдаган кыргызстандык, Борбор Азиялык айдоочулардын абалы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Нидерланддагы ири профсоюздун өкүлү, мигрант айдоочулардын укуктарын коргоп жүргөн Эдвин Атема катышты. Саламатта калыңыздар.